Дээрлик 30 жылдан ашуун тарыхы бар Кыргыз армиясынын элиталык бөлүктөрүнүн бири Скорпион атайын багыттагы бригадасынын машыгуу талаасына бул жолу республиканын бардык бурчунан келген элиталык бөлүктөр чогулду. Тактикалык ок атуу боюнча биринчи жолу республикалык деңгээлдеги мелдештүү уюштурууну Скорпион атайын багыттагы бригадасы демилгелеп чыккан. Бул уюштурулган мелдеш жөн гана күч сынашуу эмес, чыныгы аскердик мектеп, чеберчиликти жана стратегиялык ой жүгүртүүнү текшерүү майданы. Мелдеш өткөндөр даңкталмайынча тирүүлөр баркталбайт деген урандын алдында бир катарда кызмат кылган жолдошторду эскерүү жана атайын багыттагы бөлүкчүлөрдүн тажрыйба алмашуусу максатында өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын бардык атайын багыттагы күч түзүмдөрүн чогултуу, ортосунда дос мамилелерди бекемдөө, экинчисинен ошол эле практикалык жагынан атайын тактикалык ок атуусун Кыргыз Республикасынын күч түзүмдөрүнүн ичинде жайылтуу жана өнүктүрүү. Бул республикалык деңгээлде деп айтсак болот, эмне дегенде бул жактан чектөө болгон жок. Монча эле качса болот деп. Ар бир күч түзүмдүн атайын багыттагы бөлүкчөлөрүнүн ким кабыл алып чакырууну, ошол кабыл алган негизинде канча команда даярдап жөнөтсө, бизден чектөө болгон жок. Мелдеште ар бир катышуучу үчүн ар бир мүнөт эмес секунд да маанилүү. Так атуу, ылдам кыймыл жана команда ичиндеги ишенимдүү аракет жеңишке жетүүнүн негизги шарты. Бул машыгуу талаасында ката кетиргенге мүмкүнчүлүк жок, анткени ар бир тапшырма реалдуу кырдаалды элестетет. Ал эми анын артында жоокердин жана анын жанындагы жолдошторунун амандыгы турат. Мисалы биз ар бир көнүгүүнү аткарганда, мындайча айтканда, орусча айтканда максимально напряженно боевым действием деп коет да. Күжүрмөн шарттарда, күжүрмөн тапшырмаларды аткарууда эмне талап кылса, ошону окуу машыгуу убагында биз аткарганга аракет кылабыз да. Жакшы сөз бар да, машыгуу талаасында оор болсо, согуш талаасында жеңил болот дегендечи. Ошолордун баарын эске алуу менен, мисалы азыр эвакуация көнүгүүсүндө бир киши жараат алган аскер кызматчысы болот, ошону согуш талаасынан алып чыгып кетүү, ага биринчи медициналык жардам көргөзүп, ошонун баарын убакытка эрте талаптарды жакшы аткарган команда жеңишке жетет. Бул жерде атаандаштык катаал, бирок достук маанайда. Мелдешке катышкан ар бир бөлүк өзүнүн күчүн гана эмес, мекен алдындагы милдетин кандай деңгээлде аткараарын көрсөтүүдө. Айрым жоокерлер үчүн бул биринчи сынак болсо, башкалары үчүн көп жылдык тажрыйбасын бышыктоонун жолу. Атайын багыттагы бөлүкчөлөр болгонуна байланыштуу бул көнүгүүлөр биз үчүн аябай керектүү. Азыркы кырдаалга караганда кырдаалга байланыштуу бул көнүгүүлөрдү аткарган атайын бөлүкчөлөргө, атайын багыттагы бөлүкчөлөргө аябай керектүү көнүгүүлөр деп ойлойм. Күжүрмөн даярдыктын деңгээлин көтөрүү максатында жана балдардын физикалык деңгээлин, ок атууну өстүрүү максатында жакшы көнүгүүлөр аткарылып атат. Бул жакшы деп ойлойм. Кыргызстандын атайын багыттагы бөлүктөрү мелдештен ийгиликтүү өтүп, кесипкөйлүгүн жана даярдыгын мыкты деңгээлде көрсөтүштү. Биринчилерден болуп, биринчи орунду Коргоо министрлигинин Скорпион атайын багыттагы бригадасы жеңип алды. Экинчи орунга УКМКнын чек ара кызматынын Бөрү атайын багыттагы бөлүгү, ал эми үчүнчү орунга УКМКнын Альфа атайын багыттагы бөлүгү ээ болушту. Бул ийгиликтер алардын өлкөнүн коопсуздугун коргоодо канчалык даяр экендигин тастыктап турат. Максат Боронбаев, Темирлан Мусаев, Улукбек Абдиев, Ала Тоо 24.